Гемофилия кандын уюшун бузулушуна алып келүүчү тукум куучу оорулардын катарына кирет. Гемофилия оорусунун генин аялдар гана алып жүрөт. Кызыгы өздөрү оорушпайт жана аларда оору белгилери да байкалбайт. Тескерисинче эркектер оорушат. Оорунун генин алып жүрүүчү аялдан төрөлгөн уул балдардын баары же кээ бири гана гемофилия менен оорушу мүмкүн. Ошондой эле андан төрөлгөн кыздардын баары же кээ бири гана оорунун генин алып жүрүүчүлөрдөн болуп калышы ыктымал. Көпчүлүк 99% бала, уул бала төрөлгөн кезде бул бала сак болот да. Анан жылдар өттү, арадан 2 жыл өтүп, дагы бала болду. Кызды болду бул учурда. Демек кызды болду. 17 апрель бүткүл дүйнөлүк гемофилия күнүнө карата Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүндө иш-чара болуп өттү. Бул самалык аталган оорукананын гематология бөлүмүнүн кызматкерлери жана Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 6-курсунун студенттеринин демилгеси менен уюштурулду. Бирок биз кыз баланы да алабыз. Демек X хромосомасы беребиз. X келип туруп алды. Ошол учурда кыз бала болгондо коркуунун кереги жок. Ой, менин балам ооруп калды, кызымдай. Аял заты негизи дайыма өзүнө ушул кээде кармап жүрө берет экен. Ооруп, кыйналып, мындай симптом бербейт, бирок өзүнө алып жүрөт. Бунун коркунучу жок. Ушундай учур болот. Гемофилия менен ооруган пациенттер жөнүндө, ушул вообще гемофилия оорусу жөнүндө элге, коомчулукка кеңири маалымат берип, ушул биздин пациенттердин көйгөйүн чечкенге аракет кылып жатабыз. Дагы ушуну менен биз ооруларыбызга бул өздөрү көзөмөлдөө же болбосо самоконтроль дейт, профилактиканы күчөтүү. Булар кайсы жерде болбосун үй шартында болобу же кайсы жерде болбосун ошол кан кетүүнү өздөрүнө жардам берип кан кетүүнү токтотууну үйрөтүү. Ушул максат, себеби кабылдоолорду азайтуу. Каттоодо турган бардык гемофилия менен ооруган бейтаптар чакырылып, алгач алардан анализ алынып, студенттер тарабынан уюштурулган кызыктуу оюн-зооктор менен коштолду. 17 апрель бүткүл дүйнөлүк гемофиликтер күнү болгонуна байланыштуу биз ошолорго колдон келишинче иш-чараларды уюштурушка, мугалимдерибиздин жардамы менен иш-чараларды уюштурушка аракет кылып атабыз. Көбүнчө жаш балдар жабыркагандыктан кандай алдын алабыз? Мисалы, бала столго бутун уруп алды, футбол ойноп атып чалынып жыгылып түштү. Ушул учурларда кандай биринчи жардам көргөзүү керек экендигин тааныштырып, ошондой эле булардын маанайын көтөрүү, андан сырткары анализдерин тапшыруу менен ушундай иш-чара уюштуруп жатат. Бул күндүн урматына бейтаптарга өзгөчө көңүл бурулуп, чакан белектер да берилди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда тукум куучулук касиетке ээ гемофилия менен ооруган адамдардын саны 400-гө жакын. Кыргызстандын түштүк регионунда көп катталат. Негизинен бейтаптар эч кандай кабылдоосу жок болсо, стационарга жатып дарыланбайт. Бирок дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө жүрүүсү шарт. Мунун профилактикасы ошол 1 айда бир ошол өзүнүн өлчөмү болот, ошол өзүнүн дарысынын өлчөмү болот. Ошону алып турса, 1 айда бир алып турса, ошондой кан агуу өтө аз болот. Кабылдоолор өтө аз болот. Эми андай 1 айда бир жолу ошол дарыны алып профилактика жүргүзгөнгө бизде андай шартыбыз жок. Себеби бул 8-9 фактордон препараттар аябай кымбат. Ушул азыр биздин өкмөттөн берилген бул республикалык бюджет балдарга гана берилет. Чоң адамдарга берилбейт. Чоң адамдарга биз ошол бүткүл дүйнөлүк гемофилия фондунан келген гуманитардык жардам кылабыз. Себеби азыр биздин ушул пациенттердин фонду, гемофилиялык фонду аябай жакшы жардам берип атат.
Гемофилияда кандын уюшу кыйын болгондуктан кан токтобой ага берип, адам өмүрүнө коркунуч алып келүүсү мүмкүн. Тактап айтканда, адам бир нерсеге урунса же жыгылса, ошол жеринен дароо кан агуу күтүлөт. Ошондуктан алар оор жумуштарды жасаганы, спорт менен машыкканы жана ойногону болбойт. Ар дайым жакындарынын жардамына муктаж.